Биз чындап ийгиликтүү болгубуз келсе, шылтоолорду ойлоп таппай, дайыма ийгиликке жетүү үчүн керек болгон кеңештерди аткарып турушубуз керек. Эрте туруп китеп окуп турушубуз керек. Дедлайн кылып турушубуз керек. Четкость и ясность дагы болуш керек. Большое почему болуш керек. Ондон аз эмес почему болуш керек. Ондон аз эмес биздин себептерибиз болуш керек ошо максатыбызга жете турган. Наставник, инструмент, стратегия болуш керек. Мастер план болуш керек. Биз эңсеген максат ар кандай болушу мүмкүн. Инвестициянын түрлөрү көп. Өзүбүзгө каалаганыбызды тандап алсак болот. Биздин доходдор, биринчи активдүү доходдор бул биз иштеп турганда түшүп турчу зарплаталарыбыз, например, иштегенде гана түшүп турчу биздин эмгек акыбыз. Андан сырткары пассивный доход деген болот. Пассивный доход бул иштебесек дагы түшүп турчу акча да. Бул ошол финансовый безопасность десек болот да, мунучу. Бул биздин благосостояниябыздын, финансовый благосостояниябыздын биринчи ступени ошо финансовый безопасность. Бул биздин ежемесячный расходдорубуз, биздин жанагы коммунальный услугаларыбыз, тамак ашка кеткен акчаларыбыз, жол расходдорубуз, баскан турганыбыздын баары ошо пассивный доход менен эле жабылып турса, ошо биринчи ступень, ошо благосостояниянын биринчи ступенине келет экенбиз. Бул финансовый безопасность. Бул финансовый безопасность деген бул деген биздин активдүү иштеп тапкан акчабыздын 6 айлыгына барабар экен да. Мисалы, сиз айына, например, $1000 иштеп тапсаңыз, например, жосо $1000 эле иштеп дегенде эсептеп коеюн. $1000 иштеп тапсаңыз, например, сизден счетуңузда $6000 бар болсо, сиз анда финансовый безопасностьта турасыз. Бул финансовый безопасность биз деген на черный день деп ошентип атабашыбыз керек экен да. Көбүнчөсү ошондой аташат экен. Аны обязательно черный день келет дейт. Уну англичандар финансовый подушка безопасности деп аташат экен. Башында подушка безопасность болот. Ал аварияда, травмадан сактайт. Ошондой эле бул финансовый подушка безопасность бизди ошондой эле сактайт экен да. Көпчүлүк орто жашаган адамдарда финансовый подушка безопасность жок. Ошондуктан алар карызга батышат, кредит алганга аргасыз болушат. Эмне үчүн финансовый подушка безопасность керек? Ал эмне үчүн маанилүү? Жашоодо ар кандай ситуациялар болот. Ооруп калышы мүмкүн, бизнесиң жабылып калышы мүмкүн, жана башка. Финансовый подушка безопасность 6 ай бою иштебесең да жашап турганга мүмкүнчүлүк берет. Коркунуч болбойт. 6 ай негизи ден соолукту чыңдап алганга, бизнести калыбына келтирип алганга жетиштүү убакыт экен. Эгер сенде финансовый подушка безопасность жок болсо, ойлонушуң керек. Сен демек коркунучта турасың. Эртең эмне болуп кетерин билбейсиң жашоодо. Эгерде финансовый подушка безопасность болсо, адам стресс болбойт. Эртеңки күнүң үчүн коркунуч болбойт. Түнкүсүн тынч уктайсың. Сенде башка жумуш таап алууга убактың бар болот. Же фирмаңды жаап, башка фирма ачканга убактың бар болот. Травма алып калган болсоң, аны восстановить эткенге убактың бар болот. Финансовый подушка безопасность дисциплинага тарбиялайт. Дайыма акча чогултуп каласың. Жана акчага акча келе берет. Акча бул энергия. Сенде жакшы привычка пайда болот. Биз финансылык жактан ийгиликке жетиш үчүн биринчи кезекте финансовый безопасность деңгээлине чыгышыбыз керек экенин түшүндүк. Биз дайыма өзүнчө акчабыздан өзүнчө акча бөлүп, кассага салып туруш керек экенин түшүндүк. Ошондо жакшы привычканы киргизишибиз керек, дайыма счетко акча салып турганда. Эгерде сенин расходдоруң, сен доходдоруң менен покрывать этилип турса, анда сен финансовый жактан зависимыйсың. Ошо зарплатага көз карандысың. Эгерде сен ошо финансовый жактан көз каранды болбой жашай турган деңгээл бул финансовый независимость деңгээли. Ал үчүн биз бизнести автоматташтырып алышыбыз керек. Сетевой бизнесте ушундай сонун мүмкүнчүлүк бар. Биз команда өстүрүп, товароборотубузду көбөйтүп туруп, ошонун деңгээлинде биз ошонун негизинде пассивный доходко чыгып алсак болот. Ал эми традиционный бизнесте пассивный доходко чыгыш үчүн аябай көп акча керек. Автоматизация, масштабирование керек. Франшизаларың сатылгандан кийин гана бизнес сен иштебесең дагы акчалар келип түшүп турат. Ошондо гана пассивный доходко чыга аласың. Ошон үчүн сетевой бизнесте
финансовый независимостька чыгуу ал да канча жеңил экен да, көп акча да требовать этпейт. Биздин негизи мүлктөрүбүз, байлыктарыбыз десек болот, ошолорубуз бизге экиге бөлүнөт экен да, пассив жана актив деп. Эгерде пассив деген биздин акчаларыбызды түгөтөт. Мисалы биздин машиналарыбыз, бензин коротобуз, бензинге акча коротобуз, ремонт кылып турабыз, дайыма акча кетип турат машинабызды. Бул пассив. Эгер үй алып туруп биз үйдө жашасак, өзүбүз жашап, дайыма биз коммунальный услуга төлөп турабыз, дайыма акча коротуп турат да, ушу үйдү содержать эткенге дагы. Бул пассив. Эгерде ушул үйдү алып туруп, например, аны сдавать этип, ошонун негизинде акча түшүп турса, анда бул актив болот. Жоксо машинаны алып деле аны арендага берип койсок, таксовать эткенге, ал актив болот. Ошентип биз финансовый, ошонун негизинде биздин ошол иштебесек дагы акча түшүп турат да, ошентипчи. Ошонун жоксо биз жана сетевой бизнесте, например, директор болгондон кийин, жана драгоценный директор болгондон кийин биз уже биздин директорский линияларыбыздан биз иштебесек дагы акча түшүп турат. Бул уже биздин уже пассивный доходубуз десек болот. Эми Аселди деле кайра мен эме кылайын, мисал келтире берейин ошо Аселден үйрөнгөн үчүн. Аселде финансовый безопасность болгон, жана ал өзүнө финансовый независимостька жеткенге максат койгон. Ал пассивный доходдон айына $1200 зарабатып этип турганды кыялданган, финансовый жактан независимый болуш үчүн. Бардык адам бай боло албайт дейт, бирок ар бир адам финансовый независимый боло алат. Эмне үчүн Асел финансовый независимый болгусу келген? Ал өзүнүн сүйгөн ишин жасагысы келген, жашоодон рахат алып жашагысы келген. Ал өзүнүн счетторун төлөш үчүн эле иштегиси келген эмес. Ал жер жүзүн саякаттагысы келген, ата-энесин камсыз кылгысы келген, балдарына жакшы келечек түзүп бергиси келген. Анда финансовый независимость болууга ал аябай бекем чечим чыгарган. Ал айына $1200 пассивный доходдон түшүп турганын каалаган, чтобы офистен төлөп берген акчага зависимый болбош үчүн. Сумма $1200 керек болгондо ошондо срокту ал 12 айга койгон. Байлык мен кандайдыр бир сумманы иштебей эле кантип тапсам болот деген суроодон башталат дейт. Адамдар пенсияга чыгыш үчүн иштешет. Кантип мен өзүмө пенсия төлөй алам? 70 жашка чыкканда эмес, а именно азыр деп. Мен өзүм азыр пенсия төлөгүм келет деп, кантип деп өзүгө ошентип суроо бергенден башталат экен байлык. Асел өзүнө мен өзүмө бул сумманы эгер объекттерди алып коюп сдавать этсем төлөй алам деп ошентип пландаштырган. Ал үчүн мага 2 квартира керек болгон дейт. Ар бир квартираны $600 сдавать этсем, ошондо айына $1200 түшүп турат экен. Бул мага золотой көз берет деп ошентип пландаштырган. Асел кантип ал квартираларды алсам болот деп мастер план түзгөн. Мастер план бул биздин А точкабыздан Б точкасына жеткизе турган жолду көрсөтүүчү карта десек болот. А точкабыз биздин азыркы абалыбыз, Б точкабыз биздин максатыбыз. Ошо биздин азыркы абалыбыздан максатыбызга жеткирүүчү көпүрө биздин кыймыл аракетибиз. Ошо кыймыл аракеттин мастер планын конкретно түзгөн да. Ошол убакта Аселдин зарплатасы айына 1200 фунт болгон. Сатып ала турган квартирасы 125 000 фунт болгон. Банк 85% берет экен. Ал ошондо 15%, башкача айтканда 20 000 фунт табышы керек болгон. Брокерлер менен сүйлөшкөн, менде зарплата стабилдүү, налогду убагында төлөйм, менде карыз жок деп түшүндүрүп берген. Кредитный история таза болуш керек экен. Анан ал банктан суранган 90%-ын төлөп бергенди. Ошентип ал 10%, башкача айтканда 15 000 фунт табыш керек болгон. Өзүнүн биринчи золотой көзүн сатып алуу үчүн. Ал убакта ал 1200 фунт тапчу, ал ар бир ай сайын 1200 фунттун баарын кредитке төлөп бериш керек болгон. Анан ал мастер план түзүптүр. Столба түзгөн, биринчи столбасына что нужно, экинчисине конкретный действие, экинчи столбасына, үчүнчү столбасына прогресс дейт. Ошондо что нужно дегенде мага 15 000 сом керек деген, анан билим керек деген. Ошо эмне билимдерди керек деген бүт баарын жазганда, анан конкретный действие.
эмне кылышым керек? Повысить доход деп туруп подработка кылып табышым керек, няня болуп иштешим керек, выступление кылышым керек деп ошол бүт бар пландарын түзгөн. Анан прогресске ошол эмне кылып результаттарын жазып турганда канчадан төгүп тургандарын баарын жазып турган конкретный действиясын прогресске. Ал подработка кылган, сиделка болгон, топ продавец болгон үчүн ал продажа боюнча саап өтүп акча тапкан. Лучше износиться, чем заржаветь дейт. Көбүрөөк иштеген жакшы, иштебей дат басып калгандан көрө дейт да, мындайча айтканда. Көнгөн эмес жумуштарды жасагандан коркпо дейт. 10 киши жасай турган ишти жалгыз жасап өтө көп иштеш керек дейт. Если сен чындыгы максатыңа чындап жеткиң келсе. Ты не можешь залезть на лестницу, держа в руке в кармане дейт. Колуңду чөнтөгүңөн чыгарбай туруп, тепкичтен өйдө көтөрүлө албайсың дейт. Ошон үчүн шымаланып иштеш керек дейт, если чындап сен максатыңа жеткиң келсе. Көбүнчө адамдар бай болгусу келишет. Бирок алар эмне кылышат? Көбүнчө сөйлөйт, бай адамдар бизге акча бериши керек деп. Эмне үчүн? Бай адамдар акчасын өз эмгеги менен табышат. Байлыкты абдан көп оор эмгектенип атып табышат. Ошондуктан алар акчаны оңой эле берип койгусу келбейт. Бул алардын сараңдыгы эмес. Алар болгону акчанын баасын билишет. Эгер сен акчанын баасын билбесең, бай боло албайсың. Бай адамдар кайрымдуулук иштерин кылып турушат. Жакыр адамдарга жардам беришет. Муктаж адамдарга жардам беришет, бирок жөн эле чача беришпейт. Оңой эле акчасын корото беришпейт. Анткени акча эмгек экенин түшүнүшөт. Бай адамдар акчасын баасын билишет жана акчаны башкарганды билишет. Өзүңдүн эмгегиңди баала, акчаңды чачпа. Асел казакстандык $20,000 пассивный доходу бар жаш кызды индивидуальный обучение кылып атыптыр. Ошол кыз жөнүндө айтып берген. Ал кыз айтыптыр: мен финансовый независимый болгум келген. Ал менин максатым болгон. Ал японский компанияда офис менеджер болуп иштептир. Компания жаңы эле ачылган экен ошондо. Компанияга бухгалтер керек болуптур. Ошондо ал мен бухгалтер болуп иштегим келет деп айтып, анан бухгалтерликке интенсивный курска жазылып окуп, анан ошо бухгалтер болуп иштептир. Техничка керек болсо, техничка болуп иштегим келет деп суранып, техничкада болуп иштептир. Ошентип 6-да жумушка келип, түнкү 12-де кеч түшкөн, полду жууп коюп. Ошол убакта ал 21 жашта экен. Азыркы учурда ал уже инвестор, адамдарды окуткусу келет экен. Ошон үчүн Аселден окуп атыптыр. Ал айтыптыр: мен кээде ушунчалык чарчаганман, ыйлачумун. Бирок мен ийгиликти көздөй осознанно келдим. Мен ийгиликтүү болом деп ишенгем деп. Азыр ал бактылуу дейт. Эмдиги жылы күйөөгө тегенге пландаштырып атыптыр. Мега успешный адамдардын ичинде стержень болот экен. Менден эмне талап кылынса ошонун баарын жасайм деген. Ал эми башкалар ага даяр эмес. Анткени алар бат эле бай болуп кеткиси келет. Өздөрү комфортный условияда туруп алып эле оңой эле миллиондорду тапкысы келишет. Биз ийгиликтүү болуш үчүн дайыма жашообузда прогресс болуш керек. Прогресс эң күчтүү мотиватор. Ошон үчүн дайыма ар бир жеңишибизди белгилеп, майрамдап турушубуз керек. Ошондо якорение болот. Самоконцепция көтөрүлөт, мотивация да көбөйөт. Прогрессти отмечать кылуу сен максатыңа карай туура жол менен кетип баратканыңды көргөзгөнгө жардам берет. Сен туура жол менен баратасыңбы же жолдон чыгып кеткениңди көргөзөт. Максатка жетүү үчүн бизде непоколебимая вера в себя, большой я, самоконцепция, мастер-план болуш керек. Ушулардын бирөө эле бизде жок болсо, максатка жете албайбыз. Жана массивный действие болуш керек. Көбүрөөк нерсе жасаганга жетиш үчүн эрте турганга көнүш керек. Эгер терең сапаттуу уктасаң, уйкуңдун толук канышына 4 саат жетет экен. Эгер сенде өзүңө болгон ишеним күчтүү болсо, максатың четко, ясно билсең максатыңды, туура багытта көп эмгектенсең, сөзсүз максатыңа жетесиң. Подлежащим камнем вода не течет дейт. Эгер сен ийгиликке карай 1 кадам таштасаң, аалам сени көздөй 10 кадам таштайт. Эгер бизге башка адамдар жакпаса, ошо биз башка бирөөлөрдү биз контролдой алабызбы? Алар кандай ойлонгонун, бизге кандай мамиле кылганын? Жок, биз өзүбүздү гана контролдой алабыз. Өзүбүздүн ойлорубузду